Бардығыз чоғы сыйынауыз. Бізді сүйген, біздің райымды ұйық асмандағы Құдай ата. Құдай, біз сізден алыстап күнөөгө батқан адамдарды өзіңіз аяп, бізді құтқарып алыш үшін өзіңіздің жалғыз ұлыңыз Иса Машияқты айқаш шығачқа қадалып өлгөнгө чейин беріп, улуу ырайымыңыз, улуу сүйүүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Иса Машияктын төккөн улуу кан аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын түбөлүккө кечирип, эми мындагы денедеги жашообузду бир гана сиздин эркиңизди аткарып, сиз тапшырып берген улуу тапшырманы аткарып жашашыбызга жардам берүүңүздү чын жүрөктөн суранабыз. Ушул саатта Иса Машаяктын улуу кан аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин улуу сүйүүңүздү, ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууга чакырып алгандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жакшылап, изилдеп, керектелүүчү ырайым менен мол кылып толтуруп берип, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашашыбызга өзүңүз жетектеп берүүңүздү суранабыз. Бул дүйнө күндөн күнгө ар кандай кыйынчылыктарга, күнөөгө толуп бара жаткан учуру. Бул сөздүн мааниси Иса Машаяктын кайрадан бул дүйнөгө келерине өтө аз убакыт калгандыгын билдирет. Бузулган ушул жашоодо өзүңүз ыйыктап, бизди ар дайым өз ырайымыңыз менен сиздин балдарыңыз катары уят карууга, ашкерелөөгө ээ болбой тургандай кылып жетектеп келе жаткандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар, бир туугандар, кыйынчылыктарга карабастан руханий жашоо менен бекем жашап келе жаткан баардык бир туугандарга ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, дүйнөнүн акырында адашкан адамдардын баардыгын сизге ээрчитип келип, сиздин улуу эркиңизди аткарышыбызга жардам бериңиз. Ар бир убакытта бизге керектелүүчү сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, ушул саатта биз таанып биле турган сиздин эркиңизди сөз аркылуу таанып билип, жана биздин жашообуз кандай болушу керек экендигине үйрөтүңүз. Биздин куткаруучу Иса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогугабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Тессалоникалыктарга жазылган 1-кат 5-бөлүмдү чогуу ачабыз. Тессалоникалыктарга жазылган 1-кат 5-бөлүм 16-аяттан баштап 18-аятка чейин. 1-Тессалоникалыктар 5-бөлүм 16-дан 18-ге чейин бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Дайыма кубангыла, үзгүлтүксүз сыйынгыла, бардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле. Анткени Кудайдын Машаяк Ыйса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай. Мурунку жекшембе күнү эсиңиздерде болсо ушул аяттарды чогуу үйрөнгөн элек. Ар дайым кубангыла, үзгүлтүксүз сыйынгыла, бардык үчүн ыраазычылык билдиргиле. Анткени Кудайдын Машаяк Ыйса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай. Жөнөкөй сөздөр жазылган сыяктуу көрүнөт, бирок ушунчалык маанилүү сөздөр. Ошол эле учурда Кудайдын бизге болгон буйругу катары айтылат. Эмне үчүн дайыма кубангыла деген сөздөр айтылат? Анткени биз кубана ала турган көптөгөн ырайымдарды Кудай өзү тартуулап бергендиктен. Кудайдын сүйүүсүнө жана ырайымына, убадасына ээ болгон биз сөзсүз түрдө кубана алабыз. Эгерде кубанбай койгон болсок, анда Кудайдын астында бул чоң катачылык болуп саналып калышы мүмкүн. Ошондуктан Кудайдын ырайымы эмне экендигин үйрөнүп көрө турган болсок, эмне үчүн кубаныш керек болушу үчүн Некемия китебинде 8-бөлүмдө айтылат: Теңирдин алдында кубануу силерге күч болот. Теңир менен кубанган адамдын жүрөгүндө ар дайым шаттык, кубаныч пайда болот. Андан сырткары жаңы күч да пайда болот. Кандай акыбалдарга туш болбосун, үзгүлтүксүз сыйынган адам, куткарылган адам үзгүлтүксүз сыйынышы үчүн ар дайым эле тизесин бүгүп, оозу менен ар кандай оозуна келген сөздөрдү сүйлөй бер деген мааниде айтылган сөздөр эмес. Куткарылуудан кийин биз асма падышачылыкка барган күнгө чейин үзгүлтүксүз аткара турган ишибиз Кудай менен болгон мамилебизди ар дайым туруктуу кармап туруу. Ал биздин сыйынуубуз болуп саналат. Анткени машаякчылардын жашоосу бир сөз менен айтканда Кудай менен болгон мамилебиз, баарлашуубуз. Деталдуу түр менен айтканда бул биздин сыйынуубуз деп айтсак болот. Ошол себептен үзгүлтүксүз сыйынгыла деген сөз бул биздин жашообуздагы бүт нерселердин бардыгы Кудайдын өзү менен байланышы бар экендигин далилдейт. Анткени сыйынуу бул Кудай менен биздин ортобуздагы болгон диалог, же болбосо биздин дем алуубуз. Адам дем албаса, анда дароо өмүрү токтоп калчу сыяктуудай эле. Сыйынбай кое турган болсо, анда Кудай менен болгон байланышы дагы үзүлүп калышы мүмкүн. Ошол себептен үзгүлтүксүз сыйынгыла деген сөздү дагы биз кененирээк үйрөнүшүбүз керекпиз, дагы ой жүгүртүшүбүз керекпиз. Көптөгөн адамдар ойлогондой эле эртең менен эрте таң заарда күн чыгары менен биз жыйынга келип сыйынышыбыз керекпиз, же болбосо орозо кармап сыйынышыбыз керекпиз. Ошондо гана асман падышачылыкка киребиз деп ойлошот. Бирок андай нерселерди Кудай бизден талап кылган эмес. Кандай акыбалда болбойлу, кандай иштер биздин башыбызга түшпөсүн, биз менен Кудайдын ортобуздагы болгон мамилебиз, баарлашыбыз ар дайым туруктуу болушу үчүн биздин акыбалыбыздын бардыгын Кудайга айтып, андан кийин Кудайдан жооп күткөнүбүз бул биздин сыйынуубуз болуп саналат. Ошондуктан биз Кудай менен болгон баарлашуубуз, Кудай менен болгон мамилебиз, Кудай менен
мамилебиз жок боло турган болсо, анда бузулган, күнөөгө толгон бул дүйнөдө биз жашай албайбыз. Ошондуктан биз тараптан талап кылынган нерсе бул сыйынуу. Сыйынууга маани бербеген, барк албаган адам ал руханий жашоодо эч нерсеге жетише албайт. Сурагыла ошондо берилет. Жакып 4-бөлүм 2-аятта айтылат: каалап жатасыңар, бирок ала албай жатасыңар. Каалайсыңар, бирок ала албайсыңар. Эмне үчүн? Анткени дененин каалоосу үчүн сурап жатасыңар. Кудай бизге тартуулоону каалаган көптөгөн белектери бар, көптөгөн ырайымдары да бар. Бирок ал нерсени биз качан сыйынганда ошол нерселерди ала алабыз. Сыйынбасак Кудай каяктан берет эле бизге? Ошондуктан ала албай жатасыңар, анткени сураган жоксуңар. Кудай биздин руханий жашообузда рухий көптөгөн баталарды бериши үчүн, бизге керек нерселерди бериши үчүн биз Кудайдан сурап сыйынуубуз өтө зарыл. Кудайдын жардамы жок бир эч качан жашай албайбыз. Ошондуктан сыйынбаган адам Кудайсыз эле жашай алам деген адамдык ою. Андай жашоо мүмкүн эмес. Анткени биз Кудайдын жардамы жок, эч качан өз алдыбызча жашай албайбыз. Ал үчүн үзгүлтүксүз сыйынуу керек. Бүгүнкү биздин темабыз, акыркы тема бул баардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле. Баардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле. Кудайды Машаяк Ыйса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай. Дайыма кубангыла, үзгүлтүксүз сыйынгыла, баардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле деген сөз бул машаякчылардын, куткарылган адамдардын жашоосунда эң негизги керектелүүчү шарт. Кудайдын эркин аткара ала турган жолдор да ушул. Кудайды Машаяк Ыйса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай. Кудайдын эркин, Кудайга жага турган нерсени аткарышыбыз үчүн ушул 3 нерсени толугу менен иш жүзүндө аткарышыбыз керек болот. Кудайга жаккан анын эрки деп да айтсак болот. Ошондуктан жөнөкөй сөздөр катары угулушу мүмкүн, бирок руханий жашообузда эң эле керектелүүчү жана маанилүү сөздөр болгондуктан жүрөктөрүбүздүн түпкүрүнө сактап алып, бул жөнүндө көбүрөөк ой жүгүртүп, сөз түрдө Кудайга жакын жашоо менен жашашыбыз керек болот. Кайсыл учурда биз сыйынууга даяр боло алабыз? Андан сырткары баардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле. Баардыгы үчүн деп бул биздин бүт жашообузду айтат. Жакшы иш болобу, жаман иш болобу, биздин жашообузда болуп өткөн нерселердин баардыгы үчүн биз сөз түрдө Кудайга ыраазычылык билдиришибиз керекпиз. Биз Кудайга ыраазычылык билдире турган иштерибиз өтө эле көп. Сан жеткис. Ыраазычылык жок болсо, анда адам Кудайдын эркин таанып биле албайт. Мисалы үчүн бир киши ыраазы боло албайт, дайым эле нааразы. Бир нерсеге, бир адамга, мисалы үчүн өзүңүздүн жакшы аяп сактаган бир буюмуңузду бердиңиз да, белекечи, ал адам белекти алат дагы ыраазычылык билдирбей да коет. Анан албетте ал адамга экинчи ирет бир нерсени бергиң да келбей калат. Ошондуктан баардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле. Биз Кудайга ыраазычылык билдире турган иштер өтө эле көп. Келиңиздер, анда 1 Петр 1-бөлүмдө чогуу ачабыз. Петрдин жазган 1-каты 1-бөлүм. 1 Петр 1-бөлүм 3-аят. Үчүнчү аяттан баштап окуп берейин. Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы даңкталсын.
Анткени ал Ыйса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилдүү аркылуу бизге тирүү үмүт берүү үчүн асманда сакталган чирибес, таза, соолгус мураска ээ кылуу үчүн бизди өзүнүн улуу ырайымы менен кайрадан төрөлттү. Жакан 3-бөлүм 3-аятта айтылат: ким жогорудан төрөлбөсө Кудайдын падышачылыгын көрбөйт деп Ыйса Машаяк айткан эле. Асман падышачылыкка бара турган бир эле жалгыз шарт бар, ал жогорудан төрөлүү. Бирок көптөгөн адамдар ушул сөзгө маани бербейт, же болбосо жакшы маанисин түшүнө алышпайт. Жогорудан төрөлүү бул эмне экендигин ой жүгүртпөстөн да жашап келген адамдар өтө көп. Мен кичинекей баштапкы класска, башталгыч класстарга барганда эле жыйынга барган адамдардын катарына киргенмин. Кудай бар экендигине мен ишенчү элем. Адамдын ичинде рух бар экендигин дагы билчүмүн. Түбөлүк тозок жана түбөлүк бейиш бар экендигине дагы ишенчүмүн. Мен тозокко барбастан бейишке барышым керек деген сөз менен жашап келчүмүн. Бейишке барыш үчүн Кудайдын эркин аткарып жашашым керек деген шунчалык бекем ишеним бар эле. Анан кичине бойго жеткен учурда баардыгыбыз эле бир нерсе жөнүндө кыялданабыз го. Менин келечегим кандай болот, келечекте мен кандай адам болом деген менде дагы ошол кыялдар бар болчу. Согуштан кийин 50-жылдары Кореяда америкалык учкучтар же болбосо америкалык солдаттар жашырылган ошол жерлерди көрчүмүн. Андан кийин алар кандай иштерди алып барат, ошолордун баардыгын көрүп, асманга учуп барган летчиктерди, учкучтарды көрүп, согуштан кийин ошол аскер кызматкерлерин карап көрсөм, аябай прям көзүмө жакшы көрүндү да. Андан кийин ошол учурдагы ырдаган ырым да бар эле. Асманда өзү каалашынча учуп жүргөн биздин летчик агаларыбыз деген. Асманды карасаң ушунчалык кооз, нары бери өздөрү каалашынча учкучтар учуп жүргөнүн көрүп, мен дагы аскер кызматы же болбосо летчик болсом экен деп кыялданчумун. Ал кыялым бир аз убакыт өткөндөн кийин бүтүп калды дагы. Андан кийин актерлорду көрүп көз арта баштадым дагы. Балким мен актер болуп көрсөмбү деп. Актер боло турган болсом кандай болот деп. Мейли актер болбосом жок дегенде кино тарткан режиссер болоюн деп, эми режиссер болууну кыялданып калдым. Кичинекей кезимден баштап эле сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн. Анан сүрөттөрдү ар кандай көргөзмөлөрдү ачып, жана алардын баардыгын жыйынтыкта башка бир образдарды чагылдырганды жакшы көрчүмүн. Анан жок дегенде сүрөтчү болоюн деген кыялым бар эле. Бирок күндөрдүн биринде Ыйса Машаякты таанып билип, мен ишенген Кудайга мындан ары кандай жашоо менен жашашым керек, аны сүйүндүрүп, кубандырып жашай турган жашоо менен жашайын деген чечимге келип, өзүмдүн досум менен биргеликте Тегу шаарында жайгашкан руханий семинарияга бардым дагы. 4 жыл аякта окудум. Үзгүлтүксүз дайыма сыйынып, руханий семинарияда дагы өзүмдү аябай жакшы аракетчил адам катары көрсөтүп, андан колдон келишинче жакынкы базарларда, дүкөндөргө жолуккан адамдардын баардыгына Кудай жөнүндө айтып берчүмүн. Анан жаш кезимде жаш уландар башынан өткөрө турган мындай жакшы иштер болот го, шаттык, кубаныч, же болбосо бир иш менен алек боло турган нерсе, ошолордун баардыгынан баш тартып, бир гана Кудай үчүн деп жашаган адам элем. Анан ошол Тегу шаарынан бир аз
алысыраак дагы бир шаар бар эле, Нончон деген. Анан ошол жака мени жыйын жетекчиси кылып жиберишти. Ал жакта насаатчы катары кызмат кылчумун. Жаш кезимде эле насаатчыга караганда жардамчы кызматчы деп мени шайлап коюшту дагы. Ал жакта 2 жыл кызмат кылдым. Анан бир күнү ыйык жазууну изилдеп отурсам, ошол шаардын бир аксакалы келет дагы мага мындайча айтат: сен аябай эле жаш бала экенсиң, жаш кезиңде бир аз ойноп күлүп, кичине эл көрүп, дүйнө көрбөйсүңбү? Азыр жаш кезиңен баштап эле эмне үчүн Кудайга ушунчалык берилип, Кудайга кызмат кылып жатасың деген сөздөрдү айтты эле. Мени ушунчалык аяп, анан мага өзүнүн насаат сөздөрүн айтты. Тескерисинче мен ал адамды карап, аны аябай аядым. Анткени азыр мага ушул жашоо ушунчалык жагып турган учур элек. Мен дагы ушул кызматты аткарып бара жаткандыгым бул Кудайга жаккан, анын эрки деп билчүмүн. Ошол учурда мен жакшы ишенген адаммын деп өзүмдү дайыма мактачумун. Башка адамдар да мени мактачу. Бирок күндөрдүн биринде бир көйгөй жаралды. Кимде ким жогорудан төрөлбөсө Кудайдын падышачылыгын көрбөйт деп жооп жазылгандыктан, башында бардык эле адамдар сураса, ооба мен да жогорудан төрөлгөнмүн деп жооп берчүмүн. Бирок ойлоп көрсөм, качан, кандайча мен жогорудан төрөлдүм деген нерсе башыман өтпөптүр. Андай тажрыйбам жок экендигин көрдүм. Анан өзүм ушундай чечим чыгардым дагы: жогорудан төрөлбөсөм Кудайдын падышачылыгын көрбөй турган адам асман падышачылыкка кантип кирмегеле? Анан асман падышачылыкка кире албаган адам түздөн түз тозокко бара турган адам болот. Ошол чындыкты таанып билгенде эч бир адамга айта албай, анан ошол жыйындын ичинде сөз айтып жатсам, мен дагы жогорудан төрөлүү керек деген нерсени, теманы айтайын десем, артында залдын ичинде отурган бир жаш улан: сиз өзүңүз жогорудан төрөлдүңүз беле деп мага кыйкырат. Анан сөз айтып жатканда мага кыйкырып бирөө ушинтип сурай алабы: ал ким экен деген суроо пайда болду дагы. Эмне деп жооп береримди билбей, ооба деп жооп берип койдум. Анан ошол күнү эмне деген сөздү айтканымда өзүм билбейм. Ошол мүнөттөн баштап сөз айтайын деген каалоом дагы жоголуп кетти. Анткени жогорудан төрөлүү бул өтө маңыздуу экендигин өзүм түшүнүп, анан 1962 жылы 30 октябрда кечки саат 8-де буга чейин мен билимим менен, акылым менен гана билип келген Ыйса Машаяктын ырайымы мага кандай тиешеси бар экендиги жөнүндө жакшылап үйрөнүп, анан жүрөгүм менен кабыл алгандан кийин көйгөйлөрүм бардыгы чечилди дагы. Мен чындан эле жогорудан төрөлгөн адам болдум. Ыйса Машаяк айтты эле го: кимде ким суудан жана рухтан төрөлбөсө Кудайдын падышачылыгына кире албайт деп. Жакан 3-бөлүм 5-аятта. Кимде ким суудан жана рухтан төрөлбөсө, суу жана рух деген эмне? Кээ бир адамдар айтат, суудан төрөлүү бул сыйынып көз жашыңды, мурдуңдагы суулардын баарын агызып сыйынганда гана ошол суудан төрөлөсүң деп айтат. Кээ бир адамдар айтат, сууга чөмүлдүрүлгөнүң бул суудан төрөлгөнүң деп. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин сен ушунчалык ысык кандайдыр бир сезимге ээ болосуң, ошол рухту кабыл алганың деп. 1 Петр 1-бөлүмдө 3-аятта: Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы даңкталсын. Анткени ал Ыйса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берди. Бизди жогорудан төрөлө ала турган ырайымын тартуулады. Биз кандайча жогорудан төрөлө алабыз? Ыйса Машаяктын
тирилүүсү аркылуу, өлүмү жана тирилүүсү аркылуу. Суудан жана рухтан төрөлүү бул Кудайдын ырайымын көрсөтөт. Топон суу убагында, Нухтун убагында топон суу менен бүт дүйнө жүзүн Кудай соттогондой эле суу деген бул муздак нерсе, өйдөдөн ылдый көздөй ага турган. Суу бул демек Кудайдын каардуу сотун көрсөтөт. Биз сууга чөмүлдүрүлгөн учурда дагы Ыйса Машаяк менен мен бирге өлдүм дагы, аны менен бирге кайрадан төрүлдүм, кайрадан жаңы өмүргө ээ болдум деген маанеге Римдиктерге 6-бөлүмдө жазылгандай. Демек жаңы жашоого, жаңы өмүргө ээ болгон адамдар болобуз. Суудан жана рухтан төрөлүү бул Ыйса Машаяктын өлүмүн жана тирилүүсүн көрсөтөт. Анын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгы кечирилди дагы жаңы өмүргө ээ болдук. Суу жана рух, өлүм жана тирилүү. Андан сырткары бизге жаңы өмүрдү бердик. Мен Машаяк менен бирге айкаш чыгачка кадалдым деген сөз кайра тирилүүсү аркылуу бизге тирилүүнүн рухун тартуулады. Ыйса Машаяктын өлүмү аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгы кечирилди жана тирилүүсү аркылуу бизге жаңы өмүр тартууланды. Ошондуктан суудан жана рухтан төрөлүү, күнөөлөрдүн кечирилиши жана жаңы өмүр. 1 Петр 1-бөлүм 23-аятта силер чирий турган уруктан эмес, чирибей турган Кудайдын түбөлүк жана түбөлүккө тирүү болгон сөз аркылуу кайрадан төрүлдүңөр. Сөз аркылуу төрүлдүңөр деген сөз рухтан төрөлдүк дегенди билдирет. Ыйса Машаяктын өлүмү аркылуу биздин күнөөлөрүбүз кечирилди, ал эми тирилүүсү аркылуу биздин жаңы өмүргө ээ болгонубуз, кайрадан төрөлгөндүгүбүздү билдирет. Тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берди. Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу бизге жаңы үмүттү алып келди. Биз ээ боло турган сотту Ыйса Машаяктын өлүмү менен Кудай баардыгын сотту аткарып берди. Бизге жаңы өмүрдү тартуулады. Куткарылууга ээ болгон учурда биз рухка ээ болобуз да. Рухка ээ болгондугубуз бул биздин жаңы жашоого ээ болгондугубузду билдирет. Ыйса Машаяктын өлүмү аркылуу бизди тирилтип жана жаңы үмүт тартуулады. Сөз аркылуу жогорудан төрүлдү. Рух ошол нерсени бизге ачып бергендиктен рухтан төрүлдүк. Мааниси жагынан баардыгы бирдей сөздөр. Ырайымга толгон биздин Кудай атабыз Ыйса Машаякты тирилтүү аркылуу бизге жаңы үмүтүн тартуулады. Жаңы үмүт, тирүү үмүт. Тирүү үмүт же болбосо өлүк үмүт. Бул дүйнөнүн адамдары өздөрү каалаган нерселердин баардыгына үмүттөнүп жашашат. Ал нерсени биз чыныгы үмүт деп айта албайбыз. Ал эми куткарылган адамдардын ишенген ишеними, айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаякты кабыл алып, анын өлүмү, тирилүүсү аркылуу бизге жаңы өмүр тартууланып, бизди куткарып алганынын негизги максаты чирибей турган түбөлүк сакталган үмүттү бизге тартуулаш үчүн. Бул дүйнөнүн убактылуу бир нерселерин бизге тартуулаш үчүн эмес, чирибей турган, түбөлүк кала турган сөз аркылуу бизди кайрадан төрөлттү.
асман падышачылыкта биз үчүн сакталган түбөлүк мурасты бизге тартуулаш үчүн куткарып алды. Же болбосо жогорудан төрөлтү да бизге жаңы тирүү үмүттү тартуулады. Жакан 1-бөлүм 12-аятта аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Куткарылгандан кийин биз анык билген нерсебиз биздин статусубуз эми Кудайдын балдары деген. Кээ бир адамдар айтат, Кудайдын балдары жана кыздары отурат деп. Кыздары жок, балдары гана. Кудай балдарды гана жакшы көрө. Жок, балдары деген сөздүн мааниси бул мурасчы деген мааниге ээ. Мурас ар дайым баласына, уулуна тартуулап берилет. Ыйса Кудайдын уулу катары. Эми бизди да өзүнүн балдары кылып, Римдиктерге 8-бөлүмдө Кудайдын баласы кылган рухту кабыл алып, эми ал аркылуу биз Аба, Ата деп чакыра алабыз. Машаяк менен бирге ээ боло турган даңкыбыз да, мурасыбыз да бар. Ошондуктан чирибей турган түбөлүк тирүү сакталган биздин үмүтүбүз. Куткарылгандан кийин биз Кудайдын балдары болобуз. Андан сырткары мурасчылары болобуз. Кудай өзү биз үчүн даярдаган асман падышачылыкта түбөлүк сакталган мураска ээ боло турган адамдардан болдук. Бул өтө эле таң калыштуу нерсе эмеспи? Куткарылууга ээ болоорубуз менен бизге баардык ушул нерселерди Кудай өзү тартуулап берди. Ушул нерсени кабыл алган биз кубана алабызбы? Бир гана бизди куткарды, күнөөлөрүбүздү кечирди деген гана сөз эмес, бизди өзүнүн балдары кылып, түбөлүк мурасты тартуулай турган мурасчылары кылып, тирүү үмүттү да берип, бул дүйнөнүн аягына чейин дайыма биз менен чогуу болуп, бизди жетектеп, чогуу болом деген Кудайдын убадасы. Ушул үчүн биз ыраазы боло алабызбы? Куткарылган адамдын жашоосунда Кудайга ыраазычылык билдире турган иштери өтө эле көп. Ошондуктан баардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле деген сөздүн мааниси куткарылган адам бүт жашоосунда, баардык иштеринде, денедеги жашоодо болгон жакшы иштер болобу, жаман иштер болобу, кайгыда болобузбу, капада болобузбу, бай болобузбу, кедей болобузбу, эркин жашоо болобу, же болбосо кандайдыр бир куугунтуктар болобу, азаптар болобу, кайгылар болобу, ошолордун баардыгы баардык иштер дегенди билдирет. Кээ бир учурда жаман иштерге да чалдыгып калышыбыз мүмкүн. Бирок ошол кыйынчылыктарды дагы Кудай өзү бизге бергендиги, ал үчүн дагы ыраазычылык билдиргенди билишибиз керекпиз. Ошол Кудайдын эрки деп аталат. Еврейлерге жазылган катты чогуу ачалы. Еврейлерге жазылган кат 13-бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 13-бөлүм 5-аят. 5-6 аяттар чогуу окуйбуз. Дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Анткени Кудай өзү сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. Ошондуктан биз Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм, адам мага эмне кыла алат деп чечкиндүүлүк менен айта алабыз. Бул сөздөрдү карасаңыздар, дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Кандай адам болбосун, бул дүйнөдө жашап жаткан учурда акча керек дагы. Эмне кылышы керек? Албетте акча табышы керек. Жакшылап, тырышчаактык менен иштеши керек, аракет кылышы керек. Анан жыйынтыгында акча таап, аны жакшы иштер үчүн
колдонушу керек. Дүнүйкөр болбогула деген сөздүн мааниси акчаны такыр жакшы көрбөгүлө деген сөз эмес, ошол акчанын артынан бүт башоодуңар менен кирип кетпегиле деген сөз. Жүйүт Искариот Ыйсанын артынан 3,5 жыл бою ээрчип жүргөн адам эле. Өз учурунда Ыйсанын айткан ушунчалык баалуу сөздөрүн да уккан эле, көрсөткөн кереметтерин дагы өз көзү менен көргөн адам эле. Өлгөн Лазарды тирилткен учурда дагы Жүйүт Искариот бар эле. Адамдардын курсагын тойгузган учурда дагы бар эле. Бирок ал акчага жооптуу адам болгондуктан ошол учурда адамдарда анча деле акча көп эмес эле да. Анан in my pocket деп, менин чөнтөгүмө деп, кээ бир учурда ошол адамдардын чогулткан акчасынан, казынасынан акчаны өзүнө катып алчу эле. Анан анын ою боюнча, эгерде Ыйса падыша боло турган болсо, балким мени финансы министри кылып дайындайт деп. Жүйүттөр болсо Ыйсаны кармап өлтүрөбүз деген даярдыктарды көрүп турган учурда, анан жүйүттөр менен сүйлөшүп бир мындайча ойду жана планды ойлоп табат дагы. Андан кийин түн ичинде 30 күмүш тыйынды ыйык кызмат кылуучулардан алууга макулдугун берет дагы. Андан кийин Ыйсаны ошол 30 күмүш тыйынга сатып жиберет. Анан Ыйса айтат, мени саткан адам төрөлбөй эле койсо болмок деп. Төрөлбөсү жок дегенде тозокко барбайт эле да. Бирок Жүйүт Искариот тозокко барды. Эмне үчүн? Акчаны жакшы көргөндүктөн, дүнүйкүрдүктүн азабынан. Анан Жүйүт Искариот өзүнүн Ыйсаны саткандыгы үчүн абийири чыдатпай, мен өзүмдүн устатымды сатып жибердим, мына 30 күмүш тыйыныңарды алгыла деп ошол ыйык кызмат кылуучулар жана аксакалдарга барганда, алар айтат, биздин ишибиз эмне деп, өзүң бил деп. Анан Жүйүт күмүш тыйындардын баардыгын ибадатканадага ыргытып жиберет дагы. Анан ал жерден чыгып, мага окшогон мыкаачы адам өлүп калышы керек деп асынып өлүп калат. Ошол чоң аскадан кулайт дагы. Андан кийин кулап түшкөн учурда бүт ичиндеги болгон нерселердин баардыгы чачырап жарылып кетет. Кандай болгон күндө дагы Жүйүт Искариот Ыйсанын артынан 3,5 жыл бою ээрчип жүрөт, кереметтерин да көрөт. Анан ошондой болсо дагы дүнүйкүрдүктүн азабынан Ыйса Машаякты сатып жиберет. Ыйсаны сатты деген сөзгө караганда, ал өзүнүн жанын сатып жиберди дагы акчага, жыйынтыгында түздөн түз тозокко барып түштү. Андай адамдар бир эле Жүйүт жалгыз эле ошондой деп ойлойсуздарбы? Жок. Куткарылбаган адамдардын баардыгы Ыйсанын сөзү боюнча, алар төрөлбөй эле койсо жакшы болмок деген сөз. Төрөлбөсө жок дегенде тозокко барбайт эле. Же болбосо жаныбар катары жарала турган болсо, жаныбарларда рух жок боло турган болсо, алар тозокко барбайт эле. Бирок адамдын ичинде рух бар болгондуктан, Кудайдын көз карашында ал даңктуу адам болгондуктан, эң эле аянычтуу тагдырга чалдыккан адам болуп калды. Биз жогорудан төрөлдүк. Кудайдын балдары болдук. Чирибес, түбөлүк сакталган мураска ээ боло турган адамдарбыз. Бул үчүн дагы ыраазычылык билдире турган адамдарбыз. Ыйык рух менен биргеликте эми азыр биз менен чогуу болуп, бизди калтырбайм, эми таштабайм деген убадасын айтат.
Ошондуктан дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Азыр колумда көп акча болобу же аз акча болобу, байлыгым көппү же азпы, ага карабастан болгонуна ыраазы болгула. Ыйса айтат, Кудай өзү айтат, сени калтырбайм жана таштабайм. Куткарылган адамды Кудай эч качан калтырбайт, эч качан аны таштабайт. Дайыма чогуу болот. Матай 28-бөлүм акыркы аяттарда айтылат. 20-аятта бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакытта эмне деп айтат? Мен силер менен болом. Дүйнөнүн акырына чейин мен силер менен чогуу болом деген убадасын берген эле. Акчаны табабыз, иштейбиз, бирок ошол акча биздин жашообуздун негизги максаты болбошу керек. Кудай менин денемди дагы өзүнүн кымбат баасында сатып алды да. Демек менин денемде, жанымда бардыгы Кудайга таандык. Ошондуктан өзүм кыйналып, эмгектенип тапкан акчам бул өтө эле баалуу акча. Ал акчада, ал байлыкта дагы Исанын каны сыйып алган. Анан өзүбүз каалашыбызча корото берген да болбойт. Анткени өзүмдүн эмгеги менен кыйналып тапкан акчамда Исанын каны майланган акча же байлык. Машаякчылардын чөнтөгүндөгү акчалар бул дүйнөнүн адамдарынын акчасынан айырмаланат. Биз акчаны сүйбөстөн акчаны башкарганды билишибиз керекпиз. Анткени акчанын артынан акылынан ажырап калган адамдар да өтө көп. Лука жазган жакшы кабар 12-бөлүмдө айтылат го. Дүнүйөкөрдүктөн сак болгула. Акчаны сүйбөгүлө, дүнүйөкөрдүктөн сак болгула. Лука 12-бөлүм 15-аятта дүнүйөкөрдүктөн сак болгула. Анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес. Акчам көп болсо аябай жакшы болот эле деген адам. Байлар мындан да көбөйсө экен деген каалоо, үмүт менен жашашат. Анткени ачкөздүктүн чеги жок. Дүнүйөкөрдүктөн сак болгула. Анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес. Адам баласынын жашаган негизги максаты ошол байлыгынан көз карандыбы. Чоң, бай үй бүлөдө, бай адам жакшы унаа минип, чоң заңгыраган үйдө жашап, ошол чыныгы жашообу, бакыт алып келген жашообу. Анткени адамдын өмүрү ал байлыгынан көз каранды эмес. Ошондуктан Кудай өзү айткандай, мен сени калтырбайм жана таштабайм. Куткарылган адамдар биз Кудайдын балдары болдук да. Силер мындайча сыйынгыла, асмандагы атабыз Кудай биздин атабыз болду. Our Father in heaven. Асмандагы атабыз. Элестетип көрүңүздөрчү. Асман бул бүт дүйнө жүзүн билдирет. Асман менен жерди жараткан Кудай өзү, башкарып келген Кудай өзү, периштелердин үстүнөн иш жүргүзгөн Кудай менин атам болду. Асмандагы атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун. Эми биздин атабыздын ысымы ыйыкталышы үчүн биз туура татыктуу жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Туура эмес иш кыла турган болсок, анда атабыздын ысымы булганат. Ыйыкталбай калат. Биз Кудайдын балдарыбыз деп
айтып, анан туура эмес жашоо менен жашасак. Анан адамдар эмне деп айтат? Кантип тетиги адамдар куткарылган адамдар болсун, кантип Кудайдын балдары болсун деп. Куткарылган адамды, ар бир куткарылган адамдын жанында коргоочу периштеси бар. Матай 18-бөлүмдө айтат, ушул кичинелердин бирөөсүнө дагы туура эмес мамиле кылбагыла. Анткени ар бирибиздин периштебиз бар болгондуктан периштелерибиз Кудайга отчет берип турат. Баардыгын жеткирип турат. Элчи Петр боюну алынып өлтүрөйүн деген учурда ишенген адамдардын баардыгы ал үчүн сыйынат. Бирок ал түрмөгө отургузулгандан кийин чынжырлардын баардыгы чечилип, периште аны эркиндикке алып чыгат. Петр ошол учурда мен түш көрүп жатамбы деген ойлор пайда болду элек. Бирок түрмөнүн эшиктери баардыгы чак-чак, шак-шак деп ачылат дагы, анан кийин ал эшикке чыгат дагы, жыйынтыгында Кудай өзү куткарып алды деген нерсени түшүнөт. Анан ишенген адамдар сыйынып жаткан жерге келет дагы, анан кийин деп такылдатат. Андан кийин адамдар болсо корккондуктан эмне кыларын билбей, анан кичинекей кыз чуркап чыкканда болсо, элчи Петр келди дегенде алар кантип эле Петр келип калсын деп. Жок, чын эле Петр келди дегенде, Петрдин периштеси окшойт деп алар ойлошкон эле. Бирок кечке такылдатканда андан кийин Петр өзү кирип келет. Ар бир адамдын периштеси бар экендигин билесиздерби? Бул мен өзүм ойлоп тапкан сөздөр эмес. Ар бир адамдын, куткарылган адамдын коргоочу периштеси бар. Кичинекей бала да куткарыла турган болсо, ал кичинекей баланын дагы өзүнүн периштеси болот. Анткени биздин жашообузда болуп аткан нерселердин баардыгы күн сайын ошол периште Кудай атабызга жеткирип турат. Кудайдын баласын бирөө жаман иш аткарып же болбосо жаман сөздөрдү бизге айта турган болсо, ал периште дароо Кудайга жеткирет. Ошондуктан Кудайдын балдарына жөн сөз айтпагылат. Анткени алардын периштелери Кудайга айтып турат. Менин периштем да жанымда турат. Туурабы? Мен туура сүйлөп жатамбы? Азыр аны көрбөй атабыз, анан биз жок деп айтабыз. Периштелер да сүйүнүп, биз жөнүндө айтып атат деп. Ооба, силер жөнүндө айтып атабыз. Кудайдын балдарын сактап, коргоп, биздин кылган жакшы иштерибизди дагы Кудайга жеткирип турат. Кудай, билесизби, сиздин баланча уулуңуз ушунчалык бүгүн сонун иштерди аткарды деп. Ошондуктан ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да баардыгын Кудайды даңкташ үчүн аткаргылат. Эгерде биз жакшы иштерди аткара турган болсок, баардыгы Кудайдын даңкы үчүн болот. Туура эмес иштерди аткара турган болсок, туура эмес иштерди аткарып жатат деп, алардын баардыгы Кудайга жеткирилет. Анан периштелер мындай да айтышы мүмкүн: Кудай дагы ушунчалык ырайымдуу Кудай, сенин баланча уулуң мындай иштерди да аткарып жатат деп. Кудай өзү айтат: сени калтырбайм жана таштабайм. Теңир менин жардамчым. Ошондуктан мен коркпойм. Адам мага эмне кыла алат? Кудай менин жардамчым. Теңир биздин руханий жашообузда да, денедеги жашообузда да ар дайым жардам берет. Куткарылып эми болду, жакшы калдагы бейиштен жолугушабыз деп кетип калган жок да. Бизди калтырбастан, таштабастан дайыма силер менен чогуу болом. Биздин Кудайыбыз, биздин жардамчыбыз өлгөнгө чейин бизди өзү жетектейт. Элчи Павыл 2 Тимотей 4-бөлүмдө айтат: мен
асман падышачылыкка барган күнгө чейин өзү мени жетектейт. Сени калтырбайм жана таштабайм. Ошондуктан биз Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм. Адам мага эмне кыла алат деп чечкиндүүлүк менен айта алабыз. Теңир өзү бизге жардам берет. Руханий жашоодо да, денедеги жашоодо да. Мыйзамды кайталоо 2-бөлүмдү чогуу ачабыз. Байыркы келишим мыйзамды кайталоо китеби 2-бөлүм. Мыйзамды кайталоо 2-бөлүм. Кечиресиздер 8-бөлүмдү чогуу ачабыз. Мыйзамды кайталоо 8-бөлүм. Мыйзамды кайталоо 8-бөлүм 2-аятты окуйбуз. Кудай Теңириң сени чөлдө алып жүргөндөгү бүт жолуңду эсиңден чыгарба. Анын осуяттарын сактаарыңды же сактабаарыңды, жүрөгүңдө эмне бар экенин билиш үчүн, сени сынаш үчүн, сени жоошутуу үчүн алып жүргөнүнө 40 жыл болду. Ал сага адам нан менен гана эмес, Теңириңдин оозунан чыккан сөз менен жашаарын көрсөтүш үчүн сени жоошутту, ачкачылык менен алсыратты жана сен билбеген, сенин ата-бабаларың билбеген манна менен азыктантты. Мисир жергесинен куткарып алгандан кийин эми Канаан жергесине жетектеп бара жаткан учур эле. Бул бизди шайтандын бийлигинен бошотуп, асман падышачылыкка жетектеп бара жаткан образды чагылдырган элек. Ошондуктан элчилердин иштери 7-бөлүмдө айтылат, чөлдөгү чогулуш жыйын деп. Асман падышачылыкка барганга чейин биз дагы жыйын менен жашайбыз да. Бир жамаатта Кудай ошол учурда дагы алар менен чогуу болгон эле. Азыркы учурда да Кудай биз менен чогуу, ыйык руктун жетеги менен асман падышачылыкка барган күнгө чейин жетектеп келет. Израиль эли чөлдө жашагандай элек. 40 жыл бою сени чөлдө алып жүрдүк. Аны эсиңден чыгарбат. Сени жоошутту. Сен Кудайдын осуяттарын аткарасыңбы же аткарбайсыңбы? Жүрөгүңдө эмне бар экендигин сынаш үчүн. Бизди да куткарып алгандан кийин асман падышачылыкка барган күнгө чейин бизди өзү жетектейт деген сөз. Кудай өзүнүн сөзү менен жетектейт. Биз Кудайдын сөзүнө тил алчакпызбы же жокпу? Ошону сынаш үчүн. Сени жоошутту, ачкачылык менен алсыратты. Аскадан суу чыгарып бердик. Манна менен азыктантты. Учурунда эт жейбиз дегенде бөдөнөнүн эттери менен азыктанткан. Алар туура эмес жүрөктөрүндө ойлорду катып алгандыгы үчүн оору аркылуу көптөгөн адамдарга кыйынчылыктарды жиберген элек. Кудай бизди жөн калтырып койбостон күн сайын бизди сынап, бизди бекемдеп, сөздү аткарып жашайбызбы же аткарбастан жашайбызбы? Ошону текшериш үчүн, сынаш үчүн. Учурунда бизди бай кылып, кедей кылдырып, ачарчылыкта да, токчулукта да, демек баардык иштерибизде, баардык жашообузда учурунда бизди бай кылат, учурунда бизди кедей кылат.
бай боло турган болсо ошол байлыгыбыз менен Кудайдын эрки үчүн жашап, өзүбүз каалашыбызча денени ыраазы кылып жашабастан Кудай үчүн жашашыбызга, эгерде кедейчиликте жашай турган болсок, анда колубузда болгон нерсе менен Кудайга арнап жашашыбыз керекпиз. Бизди ошентип бекемдеш үчүн Матай 10-бөлүм 30-аятты бардыгыңыздар эле билесиздер да. Силердин башыңардагы чачыңар да саналуу. Биздин жада калса кирпиктерибиз канча экен да билбейбиз. Бирок кирпиктер эмес, башыңардагы чачыңар да саналуу дейт. Кудай кылаарына иши жок болгондуктан биздин кирпиктерибизди, чачтарыбызды санап отурабы? Жок. Ал сөздүн мааниси Кудай мени ушунчалык жакшы билет. Мен өзүмдү билгенге караганда Кудай мени ушунчалык жакшы билет. Даңктуу ырларында да ырдалат го. Менин жашоомду, акыбалымдын баардыгын Кудай өзү жакшы билет. Ал дайыма мени менен чогуу, мени менен бирге болуп, мени өзү жетектейт. Менин бүт акыбалымды билген Кудай. Менин чачымды да санаган Кудай кантип эле менин башка жашоомду билбей койсун. Мен өзүмдү билгенге караганда Кудай мени ушунчалык жакшы билет. Билип эле тим болбостон дайыма мени жетектейт. Жетектеп келгендигин да биз жакшы билебиз. Бул ойдон чыгарган сөздөр эмес, Кудай өзү айткан сөздөр. Куткарылган күндөн тарта Асма падышачылыкка барганга чейин 2-Тимотей 4-бөлүм 18-аятта асмандагы падышачылык үчүн сактайт. Забур 47-бөлүм 15-аятта ал биз өлгөнгө чейин да жол башчыбыз болот. Бизди эч качан калтырбайт, таштабайт. Ар дайым биздин жардамчыбыз болот. Кудай өзү жардам берсе, эмне үчүн биздин жашообузда кыйынчылыктар пайда болот? Өз убагында ошол кыйынчылыктарда да Кудай өзү уруксат берген. Мисир жергесинен Израиль элин куткарып алып, Канаан жергесине барганга чейин израилдыктардын башынан да көптөгөн азаптар өткөн эле. Канаан жери бул түбөлүк падышачылыкты билдирет. Бирок ошол Канаан жергесине барганга чейин Израиль элин бекемдеп, сындап, Израиль эли Мисир жергесине улам баштарын кайрып карап, Мисир жергени каалаган учурларда ал адамдардын баардыгы ошол жерден өмүрүнөн ажырап калышкан эле. Жашия жана Калеб экөө эле Канаан жерине кире алат. Денедеги жашаган жашообуз бизди асман падышачылыкка барыш үчүн ар кандай тоскоолдуктарды жаратат. Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн бизге тоскоол жарата турган нерселер. Денеге каршы чыккан нерселердин баардыгынан биз арылышыбыз керекпиз. Айып китеби 23-бөлүм 10-аятта мындай сөз бар. Ал менин жолумду билет. Мени сынап көрсүн, ошондо мен алтындай болуп чыгам. Бул сөз дагы өтө маанилүү сөздөр. Айып ошол учурда ушунчалык бай адам эле, канчалаган малдары бар эле, мүлкү бар эле, төөлөрү да бар эле, эң бай адам эле. Анын кол алдында иштеген кызматчылары, малдары да өтө көп эле.
Анан уулдары кыздары 10 баласы бар элек. Өзүнүн балдары Кудайдан алыстап кетпесин деп, балдары үчүн дагы бат-баттан Кудайга курмандыктарды алып келген элек. Анан шайтан ары бери басып жүрүп, Кудайдын астына келет. Айыпту мактаганда Кудай айтат: "Айыпту көрдүң беле? Ал ушунчалык руханий жашоо менен жакшы жашайт." Шайтан айтат: "Кудайды жакшы көргөндүгү үчүн кызмат кылып жатасызбы?" дейт. Кудай Айыпка көптөгөн байлыкты бергендигиң үчүн кызмат кылып жатат. Мал мүлкүн, байлыгын алып көрчү, ошондо кызмат кылат бекен? Дегенде Кудай: "Жок. Анда сынап көр." Кудай берген бүт байлыкты, мал мүлкүн тартып көр. Анан күтүлбөгөн жерден башка каракчылар келет дагы алардын Айыптын болгон байлыгын тартып алышат. Колунда иштеген малайларын, кулдарын баардыгын өлтүрөт. Анан 10 баласы бир күндүн ичинде көз жумат. Анан колунда болгон байлыгынын баардыгы жок болот, кулдарынын баардыгы өмүрүнөн ажырайт. Анан бир эле кулу тирүү калат дагы, андан кийин баардыгы өлдү, мен жалгыз калдым. Кожоюн, сага жеткириш үчүн мен келдим дегенде Айып ага эмне деп жооп берет? Бергенде Кудай, алганда Кудай. Кудайдын ысымы даңкталсын деп жооп берет. Ошол учурда да Кудайга нааразы болгон жок. Анан Кудай шайтанга айтат: "Мына, көрдүңбү? Ушул нерселердин баардыгынан ажыраган Айып дагы мени даңктап жатат го" дегенде: "Жок, анын ден соолугу чың болгондуктан Кудайга нааразы болгон жок" деді. Эгерде анын ден соолугу зыянга туш боло турган болсо, анда ал сөзсүз түрдө нааразы болот жана акарат келтирет дегенде, мейли анын жанына тийбе дегенде ага оору жиберет. Баштан баштап бутунун таманына чейин оору келген учурда ушунчалык жарадар болот дагы, андан кийин ушунчалык кыйналгандыгынан өзүнүн төрөлгөнүнө нааразы болот. Айыптын достору, 3 досу алыстан келет дагы, андан кийин 3 күн бою ага эч нерсе айта албайт дагы, андан кийин достору Айыпка айтат: "Билесиңби, сен Кудайдын астында кандайдыр бир күнөө кетирдиң, ошондуктан сени күнөө үчүн жазалап жатат. Күнөө кетирбей туруп ушундай жазаланган адамды көрдүң беле?" Дегенде Айып эмне деп жооп берет? "Мен башка бир адамдын байлыгын тартып ала турган болсом, анда Кудай менин бүт байлыгымды тартып алганы туура." Айып ошол учурда дагы өзүнүн адилдигин аягына чейин сактап, Кудайга нааразы же болбосо акарат келтирген жок. Бүт денеси жарадар болуп өлүп бара жаткан учурда дагы Кудайга бир жаман сөз тийгизбейт. Айыптын аялы ушундан көрө Кудайга акарат келтирип өлүп калганың эле жакшы дегенде, Айып аялына айтат: "Сен акылсыз аялдардай сүйлөп жатасың.
Биз Кудайдан батаны алып, бардык ырайымды кабыл алып, анан кантип ушул жазаны кабыл албай коелу деп аягына чейин ушул сөздөрдү айтуу менен Айып 23 бөлүм 10 аятта айтат: ал менин жолумду билет, мейли мени сынап көрсүн, ошондо мен алтындай болуп чыгам. Бардык азап кайгы бүткөндөн кийин Кудай буга чейин болгон нерселеринен экеси кылып көп берем деп убада кылган. Айыптын кыздары ошол учурда эң сулуу кыздардан эле. Андан кийин 10 баласы бардыгы өлгөндөн кийин, байлыгын жоготуп алгандан кийин Жакып 5 бөлүмдө Айыптын чыдамдуулук сапатына үйрөнгүлөт. Азап кайгыда дагы Кудайга акарат келтирбестен аягына чейин тил алчак болуп жашаган Айып. Жыйынтыгында Айыптын жашоосуна Кудай экеселеп бардыгын кайра кайтарып берет. Жакып 5 бөлүмдө айтылат: бул дүйнөдө гана экесе эмес, асман падышачылыкка барган учурда дагы экеси кылып Кудай бардыгын баталап берет. Кандай болгон күндө дагы куткарылган адам бул дүйнөдө жашап жаткан учурда Кудай аны сынайт. Учурунда Кудайдын сөзүнө тил алчакпы же жокпу, ошону текшериш үчүн. Филиппиликтерге жазылган кат 4 бөлүмдө чогуу ачабыз. Филиппиликтерге жазылган кат 4 бөлүм 6 аят. 6-7 аяттарды чогуу окуйбуз. Эч нерсе тууралуу кам санабагыла, ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалоолоруңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Ыйса аркылуу сактайт. Эч нерсе тууралуу кам санабагыла, ар дайым сыйынганда, жалынганда ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Эч бир нерсе үчүн кабатыр болбогула, кам санабагыла. Тескерисинче бардыгы үчүн ыраазычылык билдирүү менен Кудайга сыйынгыла, жалынгыла. Анан каалашыңарча Кудайга кайрылып айткыла. Эмне үчүн ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла деп айтат? Анткени Кудайдын жакшы нерселерди бизге берерин билип, Кудай бизге денеге керектелүүчү нерсени, байлыкты гана бербестен, кээ бир учурда байлыкты тартып алып бизди такыр кедей кылып коюш да мүмкүн. Ошондуктан бизди бай кылганы да, кедей кылганы дагы бардыгы Кудайдын колунан. Бизди бийик көтөрүшү мүмкүн, же болбосо ылдый төмөн кылышы да мүмкүн. Ошондуктан биз кандайча кабыл алабыз, Кудай ошол нерсени бизден көрүүнү каалайт. Эч нерсе тууралуу кам санабагыла, ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү үчүн Кудайга айткыла. Биз Кудайга сыйынганда бардыгы Кудайдын эрки боюнча аткарылышына ишенип, Кудайга ыраазычылык билдире алабыз. Бул дүйнөдө болгон нерселердин бардыгына өзүбүз ээ бололу деп биз аракет кылып башка жолдорду колдонбостон, Кудайга кайрылып сыйына турган болсок, ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айтсак, анда Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Ыйса аркылуу сактайт. Бардык нерсени жакшы билген Кудай өзү, анын тынчтыгы Машаяк Ыйса аркылуу бизди дайыма сактайт. Анын жыйынтыгы кандайча болот? Биз жөн гана Кудайдын колуна тапшырып
коюубуз керек болот. Элчи Павыл даанышман элчи эле. Жаңы келишимдин 14 китебин жазган адам. Байыркы келишимде Муса эң даанышман адам катары таанымал. Ал эми жаңы келишимде эң даанышман адам бул элчи Павыл. Элчи Павыл куткарылган күндөн тарта өмүрүнүн аягына чейин, мыкаачылык түрдө өлтүрүлгөн күнгө чейин бир да күн калтырбастан Кудай үчүн жашаган адам эле. Менимче Ыйса Машаяк элчи Павылдын жашоосу аркылуу кайрадан ушул азаптардын бардыгына чыдаган. Элчи Павыл айткандай, мен Машаяктан үлгү алгандай силер да менден үлгү алгыла. Элчи Павыл бүт жашоосу менен элчи Павылга окшош болуп жашаган эле. Галатиялыктар 6-бөлүм 17 аятта Теңир Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм. 30 жыл бою Жыгач устанын үй бүлөсүндө жашап, анан 3,5 жыл бою Ыйса өзүнүн шакирттерин ээрчитип, Зайтун тоосуна барып, таң заардан баштап сыйынып, жүйүттөрдүн куугунтугуна ээ болуп, ачкада болуп, Ыйсанын артынан ээрчиген шакирттери курсактары ачкан учурда, эгин талаасынан өтүп бара жатканда шакирттери буудайдын баштарын үзүп алат дагы, андан кийин ошону жейт. Фарисейлер дароо эмне үчүн алар ишемби күнү кылууга болбой турган ишти кылып жатышат дейт. Жүйүттөр ар дайым Ыйсаны аңдып жүрүп, эптеп бир шылтоо таап, аны өлтүрсөк экен деген жолдорду издеген эле. 3,5 жыл бою Ыйса канчалаган азаптарды, кыйынчылыктарды башынан өткөрдү эле. Жада калса өзүнүн шакирттери андан баш тартып, андан кийин эң акырында айкаш-чыгачка кадалып, Рим аскерлери аны келип шылдыңдап, анын бетине түкүрүп, анан бетине шапалак менен сабап, башына тикенектен тааж кийгизип, мына сен падыша болдуң деп аны шылдыңдап, айкаш-чыгачка кадап, өлүм жазасына тартылсын деп 6 саат бою бүт денесиндеги сууну жана канын төгүп, анан эң акырында аткарылды деген сөзүн айтып, жанын берген элек. Ыйса канчалаган азаптарды башынан өткөрдү эле, бизди куткарып алыш үчүн. Элчи Павыл жакшы кабарды таркатыш үчүн канчалаган кайгыларды башынан өткөрдү эле. Көп эмгектенди, жарадар болду, түрмөгө түштү. Жүйүттөрдөн 5 жолу 39 камчы жеди. 3 жолу таяк менен сабалды, таш бараңга алынды, кеме кырсыгына учурады. Эң акырында башы алынып өлтүрүлөт. Даанышман элчини эмне үчүн Кудай жакшы жашоону уруксат бербестен ушул азаптарды башынан өткөрө тургандай кылды эле. Элчи Петр дагы өлүмүнүн акырында башы ылдый каратылып, айкаш-чыгачка кадалып өлтүрүлгөн. Экинчи Корунтуктар 12-бөлүмдө мен өзүмдүн денемде тикенек сыяктуу жаратты алып жүрөм дейт. Тикенек ал оорутат, бирок тикенек адамды өлтүрбөйт. Ушунчалык оорутат, адамдын денесинде ооруну жаратат. Анан ошол тикенекти менден алып сал деп, элчи Павыл 3 жолу Кудайга кайрылып сыйынат, бирок айтат, жок, ал сен үчүн пайдалуу. Мен
Кудайдын ырайымын шунчалык көп кабыл алгандыктан мен текебирленип кетпешим үчүн мага Кудай ушундай жараатты берди деп түшүнгөн. Андай болбосо элчи Павыл текебирленип кетпесин деп, текебирленип кетсе дароо Кудайдан алыстап кетмек элек. Биз мейли элчи Павылга окшоп жашай албасак дагы, кээ бир учурда Кудай бизди да жакыр кылышы мүмкүн, же бай кылышы мүмкүн, же болбосо бизди жогору коюшу мүмкүн, же ылдый төмөн кылышы мүмкүн. Элчи Павыл айтат, мен байлыкка да, кедейликте да жашай алдым. Филиппиликтерге 4-бөлүмдү да кайрадан ачалы. Филиппиликтерге жазылган кат 4-бөлүм 12-аятта. Филиппиликтер 4-бөлүм 12-аят. 12-13 аяттар чогуу окуйбуз. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен бардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөм. Мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам. Римде түрмөдө жаткан учурда Филиппиядагы бир туугандарга жазган каты. 11-аятта муну муктаж болгонумдан улам айтып жаткан жокмун, себеби болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм. Муктаж болгон учурда дагы бардык нерсеге ыраазы болууга үйрөнгөм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Ачкачылыкта, кийим жок калган учурда, ысыкта да, суукта да элчи Павылга окшоп башынан өткөргөн азаптар ушундай болгон адам барбы? Канча жолу ысыкта, суукта, ачка калган учурлары көп эле. Мен Кытайга барганымда, Кытайга барып жакшы кабарды таркатыш үчүн барган сапарымда ошол Кытайдагы бир туугандар мага атайын мейманканадан орун алып коюшуптур. Бирок ал бир туугандар өздөрү ошол мейманканага жатып көрбөптүр да. Ана мени жеткиришти, ошол күнү барсам ушунчалык көк басып кеттир да, ичин жыт болгондуктан ал жактан уктай да албай койдум. Же чыгып кете албайм. Эртеси күнү албетте башка мейманканага мени жеткиришти, бирок уктай да албастан ошол учурда элчи Павылды элестеттим. Ал мындай мейманканада жата алган эмес эле, бирок ушунчалык көк баскан жерде. Ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөнмүн дейт. Кайсыл учурда токчулукта болду элек. Иерусалимдеги жыйын муктаж болгон учурда ага жардам көрсөтүш үчүн көптөгөн шаарлар, көптөгөн жыйындар өз жардамын көрсөтүшкөн элек. Иерусалимге ошол жардамды көрсөтүш үчүн элчи Павыл бара жаткан учурда албетте ачка эмес, ток болгон элек. Ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да, жокко да бардыгына көнгөнмүн. Эч бир нерсе жок болгон учурда Кудайга ыраазы болуп жашоо. Бай болгон учурда, бар болгон учурда Кудайга ыраазы болуп жашап. Мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам. Кудайдын тапшырып берген ишин бардыгын аткара алдым.
Колоссалыктарга жазылган кат 3 бөлүмдү чогуу ачабыз. Филиппиликтерден кийинки китеп Колоссалыктарга 3 бөлүм. Колоссалыктарга 3 бөлүм 17 аят. Чогуу окуйбуз. Сүйлөсөңөр да, иштесеңер да баардыгын Теңир Ыйсанын ысымы урматына, ал аркылуу Кудай Атага ыраазычылык билдирүү менен кылгыла. Эмне иш кылсаңар да, сүйлөсөңөр да, иштесеңер да баардыгын Теңир Ыйсанын ысымы урматына кылгыла. Ал аркылуу, Машаяк аркылуу Кудай Атага ыраазычылык билдирүү менен. Кандай иштер болбосун, Теңир Ыйсанын ысымы урматына Кудайга ыраазычылык билдирүү менен. Ар дайым биз ыраазы болушубуз керекпиз. Колоссалыктарга жазылган кат 4 бөлүм 2 аят. Колоссалыктарга ошол эле 4 бөлүм 2 аят. Чогуу окуйбуз. Туруктуулук менен сыйынгыла, сергектик менен, ыраазычылык билдирүү менен сыйынгыла. Туруктуулук менен сыйынгыла. Сергектик менен ыраазычылык билдиргиле. Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн ар дайым Кудайга ыраазычылык билдирүү. Жакшы жашоодо да, кайгы болгондо да, бай болгондо да, бар болгондо да, жок болгондо да баардыгы үчүн Кудайга ыраазы болгула. Сергектик менен ыраазычылык билдирүү менен сыйынгыла. Кудайдын алдында сергек жашоо менен баардыгы үчүн ыраазычылык билдирүү. Римдиктерге 8 бөлүм 28 аятта Кудайды сүйгөндөргө, анын каалоосу боюнча чакырылгандарга баардык нерсе жакшылыкка болоорун билебиз. Кудайды сүйгөндөр, баардык нерсе жакшылыкка болоорун билебиз. Баардык нерсе деп бул бай учурда да, ачкачылыкта да, токчулукта да, бар болгон учурда да, жок болгон учурда да. Дагы бир окуяны сиздерге айта кетейин. Жусупту билесиздер да, баардыгыңыздар эле тааныйсыздар. 12 бир туугандардын ичинен 11 уулу Жакып өзүнүн уулу Жусупту башка уулдарынан өзгөчө жакшы көргөн болот. Ошон үчүн ага кооз кийим тиктирип кийгизген эле. Анан Жусуп ушунчалык жакшы түш көргөн эле. Күндөрдүн биринде бир туугандар баардыгы чогуу отуруп, менимче тамак жеп отурган учурда Жусуп айтат: "Мен кечээ түш көрдүм. Түшүмдө биз талаада боо байлап жүрүптүрбүз. Бир маалда менин боом тикесинен туруп алат дагы, ошондо силердин боолоруңардын баардыгы тегерете туруп, менин боому жүгүнүп таазим кылышат." 10 бир тууганы, 10 улуу агалары болот. Демек, сен биздин башчыбыз болом деген оюң барбы? Жок, мен жөн гана түш көрдүм. Эгерде атасы ошол жерде чогуу болбосо, балким алар дароо өлтүрүп коюшмак эле. Анан дагы бир күнү мен дагы түш көрдүм деп дагы бөлүшөт. Күн, ай, анан 11 жылдыз бар. Менин жылдызым 11 жылдыз жана күн, ай менин жылдызыма баш ийип таазим кылып жатты.
Күн атасы, ай апасы. Жада қалса, атабызды, апабызды саға тазим қылабы емне. Қаяқтағы түштөрдү эле көрүп атасың. Бир туугандарды сени өлтүрүп салабыз деп. Сен биздин башчыбыз же биздин падышабыз болоюн деп жатасыңбы? Деп шунчалык жек көрө башташат дагы, анан атасынын көзүнчө эч нерсе кыла алышпайт. Бирок күндөрдүн биринде алар бир алыс жака малдарын кайтарыш үчүн кетет дагы. Жакшы тала табыш үчүн алар үйүнөн өтө алыс жакты көздөй кетишет. Анан атасы Жусуп кайтат. Бир туугандарың аман эсенби, малдары түгөлбү, барып көрүп кел деп жиберет. Анан бир туугандары алыстан караса, Жусуптун келе жатканын көрүшөт дагы, мына түш көргүч келатат деп бири-бирине айтат дагы, эмне кылалы? Аны өлтүрүп чуңкурга таштап салсакпы? Эгерде биз өлтүрө турган болсок, анда атабыз эң жакшы көргөн уулу өлүп кала турган болсо, анда эмне кылабыз? Бирок мейли, анда өлтүрбөй эле коелу. Мурун атайын кудуктар бар эле, ал кудуктан суулар чыкчу эле, бирок ошол учурда суулар кургап, чуңкур болот дагы, анан ошол чуңкурга таштап жиберели. Мейли, анда аны чуңкурга таштайлы деп, суу жок болгон чуңкурга таштап жиберишет. Анан Жусуп жалдырап, ыйлап, мени куткаргыла деп кыйкырса дагы укпай коюшат дагы. Анан алыстан караса, кербендерди көрүшөт, төөлөрү менен. Анан балдарынын 4-үнчүсү жүйүт эле. Жүйүттөрдүн баардыгы эле акча жакшы көргөн адамдар окшойт. Анан ошол жүйүт айтат, бир тууганыбызды, Жусупту өлтүрбөй эле, аны сатып жиберели кербендерге. Акча да табабыз, анан бир тууганыбыздан дагы алыстайбыз дейт дагы. Жусупту алып чыгышат дагы, анан кийин алыстан келе жаткан кербендерге кайрылып айтышат. Мына, бул жерде жашнакай бир бала бар. Негизи аны 30 күмүшкө сатайлы дедик эле, бирок сатып түгөтөйлү деп 20 күмүш тыйынга сатабыз деп. Сиздерге атайын скидкасы менен 20 күмүшкө сатабыз деп дагы, анан кийин 20 күмүш тыйынга өзүнүн бир тууганы Жусупту сатып жиберишет. Албетте Жусуп ыйлаган бойдон башка адамдардын колуна түшөт. Ал Жусуп кебитеси дагы жашынакай, акылдуу адам көрүнгөн бала эле. Анан мидиандыктар аны фараондун сарай кызматчысы Патифарга сатып жиберишет. Анан Патифардын үйүндө ал кызматчы болуп даярдалат, өз кызматын өтө жакшы алып барган жигит катары. Бирок Патифардын аялы Жусупту көргөн сайын көзүн кысып улам тийишет. Күндөрдүн биринде эч ким жок калган учурда анан Жусупка кайрылып, анын кийимин кармап алып, мени менен чогуу бол дегенде, ал сырткы кийимин чечип жиберип, дароо качып кетет. Андан кийин күйөөсү келгенде, күйөөсүнө даттанып баштайт. Ал мага асылып баштады, мындай адамды өлтүрүшүң керек деп. Анан Патифар айтат, Жусуп мындай ишке барбайт эле деп. Ошол учурда падышанын туткундары жаткан атайын зындан бар эле дагы, ошол зынданга жиберишет, түрмөгө.
Ал жерде да Кудай өзүнүн ырайымын тартуулап, атайын падышанын туткундары жата турган түрмө эле ошол жерге алардын кызматчысы болот. Сакчылардын башчысы болуп дайындалат. Анан бир күнү падышанын зынданында камалып жаткан шарап сунуучу жана нан сунуучу дагы чогуу болот. Алар түш көрүшөт. Шарап сунуучу өзүнүн түшүн айтып берет дагы. Түшүмдө бет алдымда жүзүм сабагы турат. Жүзүм сабагынын 3 бутагы бар элек. Ал бүрдөп гүл ачып мөмө байладык. Анын мөмөлөрү бышты. Жусуп аны мындайча чечмелеп берет. Кудай сага мындайча чечмелеп берди. 3 бутак бул 3 күн. 3 күндөн кийин фараон сени бошотот дагы кайрадан ордуна коет. Ошондо сен мурункудай эле ага чөйчөк сунасың. Анан нан сунуучу мен дагы түш көрдүм деп өзүнүн түшүн айтып баштайт. Тордолгон 3 себетти көтөрүп алыптырмын. 3 себет бул да 3 күн. 3 күндөн кийин фараон сенин башыңды алат дагы жыгачка асат. Канаттуулар денеңди чокуп кетишет деп чечмелеп берет. Анан шарап сунуучу 3 күндөн кийин Жусуп айткандай эле фараонго барып кайрадан кызмат кылат. Ал эми нан сунуучу 3 күндөн кийин ал дагы өлтүрүлөт. Бир нече убакыт өткөндөн кийин эми падыша өзү түш көрөт. Падыша түш көргөндө бул жөнөкөй түш эмес. Бир сабактан бадырайган жашнакай 7 жаш буудай өсүп чыгат дагы, андан кийин кайрадан дагы бир түш көрөт. Семиз 7 уй чыгат камыштын арасынан. Андан кийин начар арык 7 уй чыгат. Андан кийин начар арык уйлар келет дагы семиз уйларды жеп салат. Анан Мисир жергесиндеги даанышман адамдар түш жоруучулардын баардыгы угат дагы, бирок бирөө дагы түштү чечмелеп бере албайт. Ошол учурда шарап сунуучу: менин падышам, мен түштү өтө жакшы жоруучу, түш чечмелей ала турган бир жаш баланы билем. Ал менин түшүм боюнча баардыгы аткарыла тургандыгын айтып берген эле. Кел анда аны чакыр дегенде, Жусуп фараондун алдына келет дагы: сен түштү чечмелеп бере турбайсыңбы дегенде, жок, мен чечмелебейм, Кудай өзү ачып берет, сиз айтып көрүңүз дегенде, анан падыша көргөн түшүн баардыгын айтып берет дагы, андан кийин Жусуп аны чечмелеп берет. Семиз 7 уй мындан ары 7 жылдык токчулукту билдирет. Кудай жакын арада ушул сиздин түшүңүз боюнча аткараарын билдирет. Начар арык уйлар бул мындан ары 7 жылдык ачкачылык келээрин билдирет. Аны элестетүүгө мүмкүн эмес болгон ушунчалык кыйын ачарчылык келет
деген нерсени Кудай алдын ала көрсөттү. Анда эмне кылышыбыз керекпиз дегенде, токчулук болгон учурунда падыша өзүңүз бир адамды тандап алыңыз дагы, андан кийин ошол токчулук убагында эгиндердин баардыгын жыйнап, буудайды чогултуп, андан кийинки боло турган ачарчылык жашоого дайынданыңыз. Жети жыл токчулук болгон учурда чогултуп даярдык көрө турган болсоңуз, анда 7 жылдык ачкачылыкта дагы баардыгын туура ачка болбой турган жашоону көрө аласыз дегенде, сага окшогон адам кайда экен, менин ишимди сен алып барышың керек деп, мен сени бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып коем деп жарыялайт. Анан токчулук болгон учурда кийинки боло турган ачкачылык жашоого алдын ала даярдыктарды көрөт дагы, Жусуп башкарып турган учурда бүт адамдардын баардыгы жакшы жашоодо жашай алат. Мен сиздерге айтарым, Жусуп сатылып кеткен учурда канчалаган жашын төгүп ыйлады эле. Анан Патипардын үйүнө барганда да канчалаган сыноолор, азгырыктардын азабынан кыйналды эле. Анан түрмөгө барган учурда дагы адамдарга кызмат кылып жашаган эле. Бирок ушул жашоодон кийин падыша өзү Жусупту чакырып алат дагы, анын түшүн чечмелеп бергенден кийин бүт Мисир жерине эл башчы болуп даярдалат. Жусупту ушул азаптардын баардыгын башынан өткөргөндөн кийин аны элчи, эл башчы кылып даярдап койду. Дагы бир жерди чогуу ача кетели. Забур китеби 104 бөлүм. 104 Забур 17 аят. 17, 18, 19 аяттар чогуу окуйбуз. Алардын алдына бир адамды жиберген, Жусуп кулдукка сатылган. Анын буттарын кишен менен кысышкан, анын жаны темир торго кирген. Теңирдин сөзү ишке ашканга чейин ушундай болду. Аны Теңирдин сөзү сынады. Бир адам Жусупту жиберди. Мисирге Жусуп сатылган эле, бирок Кудай жиберген эле. Жусуп кулдукка сатылган, буттарын кишен менен кысышкан, жаны темир торго кирген. Теңирдин сөзү ишке ашканга чейин ушундай болду. Аны Теңирдин сөзү сынады. Кудай кээ бир учурда буттары кишинделе турган кыйынчылыктарды дагы жибериши мүмкүн. Кээ бир учурда биз ойлойбуз го, Кудай эмне үчүн мага ушул кыйынчылыктарды, азаптарды жиберди деп. Кудайга нааразы, акарат келтиришибиз мүмкүн, бирок убагында Мисир жергесинен Жусупту өзү куткарып, бүт Мисир жерине башчы кылып даярдагандай эле, Кудай бизди ар кандай кыйынчылыктар менен сынайт дагы. Сыноо болуп жаткан учурда эмне үчүн менин башыма ушундай кыйынчылык түштү деп нааразы болбостон, Кудай дагы мени сынап жатат. Кудай мени мындан ары дагы бекемдеш үчүн деп аны туура мааниде кабыл алышыбыз керекпиз. Анткени Кудайды сүйгөндөргө Кудай дайыма жакшылык жолдор менен өзү жетектейт. Баардык болуп аткан нерсе жакшылыкка болоорун билишибиз керекпиз. Баардык кыйынчылыктарды башыбыздан өткөргөндөн кийин
Кудай мындан дагы чоң батасын бериш үчүн, чоң даңкка ээ болушубуз үчүн Аюптун деле башынан өткөргөн сыноолорун карабайсыздарбы? Достору келип, мына сен жазаланып жатасың, туура эмес жашоо менен жашагандыгың үчүн деп. Жок, Аюп андай туура эмес жашоо менен жашаган эмес. Кудай аны сынаш үчүн, баардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле деген сөз Теңирдин ичинде качан биз сөз менен жашаган учурда, кыйынчылыктар, азаптар болгон күндө дагы Кудай өзүнүн жакшы иштерин жакшы эркин аткарыш үчүн болуп жатат деп кабыл алышыбыз керекпиз. Ошондуктан жашообузда кандай иштер болбосун баардыгы үчүн ыраазычылык билдиришибиз керекпиз. Анткени ал жашообузда Кудайдын эрки аткарылат. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу бизди куткарып алгандыгыңыз үчүн, бизди жогорудан төрөлтүп, сиздин улуу балдарыңыз кылып, түбөлүк асман падышачылыкта сакталган мурасты тартуулаш үчүн аткаргандыгыңызга ыраазыбыз. Эми мындан аркы жашообузду бир гана сиздин даңкыңыз үчүн жашашыбызга, башыбызга түшкөн ар кандай азап, кайгы баардыгын бир гана сизге таянып, сизге ишенүү менен баардыгына ыраазычылык билдирип, жеңип чыгышыбызга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.